Ыйса күндүзгү убакытты ибадатканада элди окутуп, ал эми түнкү убакытты шаардан чыгып, Зайтун тоосунда өткөрүп жүрдү. Элдин баары анын сөзүн угуу үчүн ибадатканага таң атаары менен келишчү. Ыйса көптөгөн кереметтерди көрсөтсө да алар ага ишенишкен жок. Ишая пайгамбардын Теңир бизден уккан кабарга ким ишенди? Теңирдин күчү кимге көрсөтүлдү деген сөздөрү аткарылышы үчүн ушундай болду. Ошондуктан алар ишене алышкан жок. Ишая мындай деп да айткан: алардын көздөрү сокур, ал эми жүрөктөрү таш болуп калган. Ошондуктан алардын көздөрү көрбөйт, түшүнүшпөйт, айыгыш үчүн мага кайрылышпайт. Ишая бул сөздөрдү Ыйсанын даңкын көрүп, ал жөнүндө сүйлөгөндөн кийин айткан. Ошондой болсо да жүйүт башчыларынын көбү Ыйсага ишенип калышты. Бирок синагогадан чыгарылып калбаш үчүн ишенип калышканын фарисейлердин алдында ачык айтышкан жок. Анткени Кудайдын даңктаганына караганда адамдын даңктаганын артык көрүштү. Ыйса үнүн бийик чыгарып мындай деди: мага ишенген адам мага эмес, мени жиберген Кудайга ишенген болот. Мени көргөн адам мени жиберген Кудайды көргөн болот. Мага ишенгендердин бирөө да караңгыга калбаш үчүн мен дүйнөгө жарык болуп келдим. Сөздөрүмдү угуп, бирок аларды аткарбаган адамды мен соттобойм, анткени мен бул дүйнөнү соттоо үчүн эмес, куткаруу үчүн келгем. Мени четке кагып, сөздөрүмдү кабыл албаган адам үчүн сот бар. Мен айткан сөздөр аны акыркы күнү соттойт. Анткени мен өз атымдан сүйлөгөн жокмун, мени жиберген атамдын осуяты боюнча сүйлөп жатам. Эмнени айтып, эмнени сүйлөө керектигин мага мени жиберген атам осуят кылган. Анын осуяты болсо түбөлүк өмүр экенин билем. Демек атам мага эмнени айтса, мен ошону айтам. Пасах козусу союла турган ачыткысыз нан майрамы келди. Ачыткысыз нан майрамынын биринчи күнүндө Пасах козусу союлганда шакирттери Ыйсага: Пасах тамагын кайсы жерде жегиң келет? Биз барып даярдап берели дешти. Ошондо Ыйса эки шакиртин мындай деп жиберди: шаарга барсаңар, кумура менен суу көтөрүп бара жаткан адамга жолугасыңар. Анын артынан ээрчип, ал кайсы үйгө кирсе, ошол үйгө киргиле да, ошол үйдүн ээсине: устат, сенден шакирттерим менен Пасах тамагын жей турган бөлмө кайсы деп сурап жатат дегиле. Ошондо ал силерге төшөнчүлөр төшөлүп даярдалган үстүңкү кабаттагы чоң бөлмөнү көрсөтөт. Анын шакирттери жолго чыгып шаарга келишкенде бардыгы Ыйса айткандай болуп чыкты. Ошентип алар Пасах тамагын даярдашты. Тамак жей турган убак болгондо Ыйса 12 элчиси менен дасторконго отурду. Ошондо Ыйса аларга: азап тартаарымдын алдында мен ушул Пасах тамагын силер менен бирге жегенди аябай каалаган элем. Анткени силерге айтып коеюн, Пасах тамагын Кудайдын падышачылыгында жей турган убакыт келгенге чейин мындан ары мен аны силер менен жебейм деди. Анан нанды алып Кудайга ыраазычылык билдирди. Аны сындырып шакирттерине берип жатып: бул нан силер үчүн бериле турган менин денем. Муну мени эскерүү үчүн жегиле деди. Анан чөйчөктү алып Кудайга ыраазычылык билдирди да аны шакирттерине узатып жатып мындай деди: баарыңар мындан ичкиле. Анткени бул көптөрдүн күнөөлөрүнүн кечирилиши үчүн төгүлүп, жаңы келишимди беките турган менин каным. Силерге айтып коеюн, атамдын падышачылыгында силер менен жаңы шарап ичер күн келгенге чейин мен мындан ары жүзүм ширесинен ичпейм. Кеч киргенде Ыйса 12 шакирти менен дасторконго отурду. Бирок мына мага чыккынчылык кыла турган адам мени менен бирге дасторконго кол узатып жатат. Баарыңар жөнүндө айтып жаткан жокмун. Мен өзүм тандап алган адамдарымды билем. Бирок ыйык жазуудагы мени менен бир дасторкондо отурган адам мага согончогун көтөрдү деген сөз аткарылышы керек. Мен бул сөздү силерге аткарыла элек деле айтып жатам. Аткарылгандан кийин ошол мен экендигиме ишенип каласыңар. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Ким мен жиберген адамды кабыл алса, ал мени кабыл алган болот. Ал эми мени кабыл алган адам мени жиберген Кудайды кабыл алган болот. Бул сөздөрдү айткандан кийин Ыйса кайгырып мындай деди: чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Араңардан бирөө мага чыккынчылык кылат. Ошондо элчилер: биздин арабыздан ким чыккынчылык кылат болду экен деп бири-биринен сурай башташты. Шакирттер өз ара кимибиз чоңбуз деп талаша кетишти. Ошондо Ыйса аларга мындай деди: элдерге падышалар үстөмдүк кылышат,
элдердин үстүнөн бийлик жүргүзүүчүлөр, жакшылык кылуучулар деп аталышат. Силер болсо андай болбогула. Тескерисинче араңарда ким улуу болсо, ал кичүүдөй болсун. Ким башчы болсо, ал кызматчыдай болсун. Анткени кимиси чоң дасторкондо отурган адамбы же кызмат кылган адамбы? Албетте дасторкондо отурган адам чоң. Мен болсо силердин араңарда кызмат кылган адам сыяктуумун. Силер болсо башыма кыйынчылык келген учурларда мени менен бирге болдуңар. Атам мага бийлик бергендей эле, мен да силерге бийлик берем. Менин падышачылыгымда менин дасторконумдан ичип жейсиңер. Тактыларга отуруп Ысрайылдын 12 уруусун соттойсуңар. Пасах майрамынын алды эле Иса өзүнүн бул дүйнөдөн кетип, атасына бара турган убагы келип калганын билчү. Ал бул дүйнөдөгү өзүнүн адамдарын сүйдү, аларды акырына чейин сүйдү. Кечки тамак убагы болчу. Шайтан буга чейин эле Шимон уулу Жүйүт Искариоттун жүрөгүнө Исага чыккынчылык кылуу каалоосун салып койгон. Иса атасынын бардык нерсени өзүнө бергендигин, өзүнүн Кудайдан келип, ага кайра кайтып барарын билчү. Иса дасторкондон туруп, сырткы кийимин чечти да белине сүлгү байлады. Андан кийин чылапчынга суу куюп алып, шакирттеринин бутун жууп, белиндеги сүлгү менен арчый баштады. Шимон Петрдин жанына келгенде ал ага мындай деди: "Теңир, сен менин бутумду жууйсуңбу?" Иса ага мындай деп жооп берди: "Менин эмне кылып жатканымды сен азыр түшүнбөйсүң, кийин түшүнөсүң." Петр ага: "Мен бутумду сага эч качан жуудуртпайм" деди. "Эгерде мен сенин бутуңду жуубасам, анда сен мени менен үлүштөш болбойсуң" деп жооп берди Иса. Ошондо Шимон Петр ага: "Теңир, андай болсо бутумду гана эмес, колумду да, башымды да жуу" деди. Иса ага: "Жуулган адамдын бутун гана жууш керек, анткени ал таза. Силер да тазасыңар, бирок баарыңар эмес" деди. Анткени Иса кимдин чыккынчылык кылаарын билген, ошондуктан баарыңар эмес деди. Иса шакирттеринин бутун жууп бүтүп, сырткы кийимин кийип, дасторконго кайра отургандан кийин мындай деди: "Силерге эмне кылганымды түшүндүңөрбү? Мени устат, Теңир дейсиңер. Мунуңар туура, анткени мен чынында эле ошолмун. Мен Теңир жана устат болуп туруп бутуңарды жуудум. Демек силер да бири-бириңердин бутуңарды жуушуңар керек. Анткени мен силерге үлгү көрсөттүм. Мен силерге эмне кылсам, силер да ошону кылгыла. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Кул өз кожоюндан жогору эмес, жиберилген адам жиберүүчүдөн жогору эмес. Эгерде ушул билгениңерди аткарсаңар, анда бактылуусуңар." Алар бул сөзгө капа болушуп, биринин артынан бири "Мен эмеспи" деп сурай башташты. Иса аларга: "Ал 12-нин бири. Ал мени менен бирге табактагы ашка наным малып жатат. Дегинкиси адам уулу жөнүндө ыйык жазууда кандай жазылса, ошондой аткарылып жатат. Бирок адам уулуна чыккынчылык кылган адамга кайгы. Ал адам төрөлбөй эле койсо жакшы болмок" деп жооп берди. Ошондо чыккынчылык кылган Жүйүт да: "Мен эмесминби, устат?" деп сурады. Исага: "Өзүң айтып жатасың" деди. Шакирттери Исанын ким жөнүндө айтып жатканын түшүнүшпөй, бири-бирин карашты. Шакирттеринин бири Исанын төшүнө башын коюп отурган. Иса аны жакшы көрөр эле. Шимон Петр ага ким жөнүндө айтып жатканын сурачы дегендей белги берди. Исанын төшүнө башын коюп отурган ал: "Теңир, ал ким?" деп сурады. "Бир үзүм нанды табактагы ашка малгандан кийин кимге берсем, ал ошол" деп жооп берди Иса. Анан ал бир үзүм нанды табактагы ашка малды да Шимондун уулу Жүйүт Искариотко сунду. Нандалар менен Жүйүттүн ичине шайтан кирди. Ошондо Иса Жүйүткө: "Кылайын дегениңди тезирээк кыл" деди. Дасторкондо отургандардын эч кимиси Исанын ага эмне үчүн ушинтип айтканын түшүнгөн жок. Акча салынуучу куту Жүйүттө болгондуктан кээ бирөөлөрү Исага майрамга карата бизге керектүү нерселерди сатып кел, же жакырларга бир нерсе бер деп жатат го деп ойлошту. Жүйүт нанды алар менен сыртка чыгып кетти. Түнкү убак эле. Жүйүт чыгып кеткенден кийин Иса мындай деди: "Азыр адам уулу даңкталды, ал аркылуу Кудай да даңкталды. Эгерде Кудай ал аркылуу даңкталса, анда Кудай да аны даңктайт, аны жакын арада даңктайт. Балдарым, эми мен силер менен бир аз убакыт гана болом. Мени издейсиңер. Жүйүттөргө айткан сөзүмдү азыр силерге да айтам. Мен бара турган жерге силер бара албайсыңар. Силерге жаңы осуят берем.
Эгерде бири-бириңерди сүйсөңөр, башкалар силердин менин шакирттерим экениңерди билишет. Анан Ыйса Теңир Петрге: "Шимон, Шимон, шайтан силерди калбырдан буудай сыяктуу өткөрүүнү суранды. Бирок ишенимин жоготпосун деп мен сен үчүн сыйындым. Кайра кайрылганыңдан кийин бир туугандарыңдын ишенимин бекемде" деди. Шимон Петр Ыйсадан: "Теңир, сен кайда барасың?" деп сурады. Ыйса ага: "Мен бара жаткан жакка сен азыр мени ээрчип бара албайсың, бирок менин артымдан кийин барасың" деп жооп берди. Петр ага: "Теңир, эмне үчүн мен сени азыр ээрчип бара албайм? Мен сен үчүн жанымды берем" деди. Петр болсо ага: "Теңир, мен сени менен түрмөгө отурууга да, өлүүгө да даярмын" деди. Бирок Ыйса ага: "Петр, сага айтып коеюн. Ушул түнү корооз кыйкырганга чейин сен мени билбейм деп 3 жолу танасың" деди. Кайгырбагыла, Кудайга жана мага ишенгиле. Атамдын үйүндө орун көп. Эгерде андай болбосо, мен силерге айтмакмын. Мен силерге орун даярдаганы бара жатам. Барып, силерге орун даярдап койгондон кийин кайтып келем да, мен болгон жерде силер да болууңар үчүн силерди жаныма алып кетем. Ал эми менин кайда бара жатканымды, ал жакка алып баруучу жолду силер билесиңер. Теңир, сенин кайда бара жатканыңды билбесек, ал жакка алып баруучу жолду кайдан билмек элек, деди Томас. Ыйса ага: "Жол, чындык жана өмүр менмин. Атама мен аркылуу гана барууга болот. Менсиз эч ким бара албайт. Эгерде мени билсеңер, атамды да билмексиңер. Ушул убакыттан тартып аны билип калдыңар жана көрдүңөр" деди. Ошондо Филипп: "Теңир, бизге атаңды көрсөт. Бизге ошол жетиштүү болот" деди. Ыйса ага мындай деп жооп берди: "Ушунча убакыттан бери мен силердин жаныңарда жүрсөм да, сен мени тааныбайсыңбы, Филипп? Мени көргөн адам атамды да көрдү. Бизге атаңды көрсөт дегениң кандай? Менин атамдын ичинде экендигиме, атамдын менин ичимде экендигине ишенбейсиңби? Силерге айткан сөздөрдү мен өз атымдан айткан жокмун. Менин ичимде жашаган атам өз иштерин кылып жатат. Мага ишенгиле, мен атамдын ичиндемин, атам менин ичимде. Сөзүмө ишенбесеңер да, кылып жаткан иштеримди көрүп, мага ишенгиле. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Мен кылып жаткан иштерди мага ишенген адам да кыла алат. Атүгүл алардан да чоң иштерди кыла алат. Анткени мен атама кетип жатам. Атасы уулу аркылуу даңталыш үчүн атамдан менин ысымым урматына эмнени сурасаңар да, мен аны аткарам. Менин ысымым урматына эмнени сурасаңар да, мен аны аткарам. Эгерде мени сүйсөңөр, осуяттарымды аткаргыла. Мен атамдан өтүнүп сурайм, атам силерге башка сооротуучуну, чындык рухун берет. Ал түбөлүк силер менен болот. Бул дүйнө аны кабыл ала албайт, анткени аны көрө да, биле да албайт. Ал эми силер билесиңер, анткени ал силер менен, силердин ичиңерде болот. Силерди жетимсиретпейм, силерге кайра келем. Бир аз убакыттан кийин бул дүйнө мени көрбөй калат. Ал эми силер мени көрөсүңөр. Мен жашап жаткандыктан силер да жашайсыңар. Мен атамдын ичинде экендигимди, силер менин ичимде экендигиңерди, мен силердин ичиңерде экендигимди ошол күнү түшүнөсүңөр. Ким менин осуяттарымды билсе жана аткарса, ал мени сүйөт. Ал эми мени сүйгөн адамды атам сүйөт. Аны мен да сүйөм жана ага өзүмдү ачып берем. Ошондо Жүйүт, Искариот эмес, Ыйсадан: "Теңир, эмне үчүн сен өзүңдү дүйнөгө эмес, бизге тааныткың келип жатат?" деп сурады. Ыйса ага мындай деп жооп берди: "Ким мени сүйсө, ал менин сөзүмдү аткарат. Ошондо аны атам сүйөт. Биз ага келип, анын ичинен орун алабыз. Мен бул сөздөрдү силердин араңарда жүргөндө айттым. Менин ысымым урматына атам жибере турган сооротуучу, ыйык рух силерге баарын үйрөтөт жана мен айткан сөздөрдүн баарын эсиңерге салат. Силерге тынчтык калтырып жатам. Силерге өз тынчтыгымды берип жатам. Менин силерге бергеним бул дүйнөнүн бергениндей эмес. Кайгырбагыла жана коркпогула. Кетем, бирок силерге кайра келем. Деп айтканымды уктуңар. Эгерде мени сүйсөңөр, анда менин атама барам деп айтканыма кубанмаксыңар, анткени атам менден улук. Мага ишенип калышыңар үчүн мен бул сөздөрдү алдын ала айттым. Алар аткарылгандан кийин силер мага ишенип каласыңар. Эми мен силер менен көп нерсени сүйлөшө албайм, анткени бул дүйнөнүн төрөсү келе жатат. Менин үстүмөн анын эч кандай бийлиги жок. Бирок дүйнө билсин, мен атамды сүйөм. Атам мага эмнени осуят кылган болсо, мен ошону аткарам.
Анан Иса аларга: "Мен силерди капчыксыз, баштыксыз, бут кийимсиз жөнөткөнүмдө бир нерсеге муктаж болдуңар беле" деди. Алар: "Жок, эч нерсеге муктаж болгон эмеспиз" деп жооп беришти. Ошондо Иса аларга: "Бирок азыр кимдин капчыгы болсо, ал аны да, баштыгын да алсын. Ал эми кимдин кылычы жок болсо, ал өзүнүн кийимин сатып, кылыч сатып алсын. Силерге айтып коеюн, ал кылмышкер катары эсептелди деген пайгамбарчылык менин жашоомдо аткарылышы керек. Анткени ыйык жазууда мен жөнүндө эмне жазылса, ошонун баардыгы аткарылып бүтүп калды" деди. Алар ага: "Теңир, мына бул жерде 2 кылыч бар" дешти. Иса аларга: "Жетет" деди. Иса тышка чыгып, адатынча Зайтун тоосуна жөнөдү. Шакирттери анын артынан ээрчишти. Ошондо Иса шакирттерине мындай деди: "Ушул түнү баарыңар менден шектенесиңер. Анткени ыйык жазууда: койчуну жок кылам, ошондо койлор туш-тушка чачырап кетет деп жазылган. Бирок мен тирилгенден кийин силерди Галилеядан тосуп алам." Петр ага: "Баары сенден шектеништи да, мен эч качан шектенбейм" деди. Исага мындай деди: "Сага чындыкты айтып коеюн, ушул түнү корооз кыйкырганга чейин сен менден 3 ирет баш тартасың." Петр ага: "Сени менен бирге өлүшүм керек болсо да, мен сенден баш тартпайм" деди. Ушундай сөздөрдү башка шакирттер да айтышты. Мен чыныгы жүзүм сабагымын, атам болсо жүзүмчү. Мендеги жемиш бербеген ар бир бутакты ал кесип таштайт. Ал эми жемиш берип жаткан ар бир бутакты дагы көбүрөөк жемиш берсин деп тазалайт. Силер менин сөзүм аркылуу тазартылдыңар. Менин ичимде болгула, ошондо мен силердин ичиңерде болом. Сабактан ажыраган бутак жемиш бере албайт, ошол сыяктуу эле силер да менин ичимде болбосоңор, жемиш бере албайсыңар. Мен сабакмын, силер болсо бутактарсыңар. Ким менин ичимде болсо, мен анын ичинде болсом, ал көп жемиш берет. Анткени силер менсиз эч нерсе кыла албайсыңар. Ким менин ичимде болбосо, ал бутак сыяктуу сыртка ыргытылат да куурап калат. Андай бутактарды чогултуп отко ыргытышат. Алар күйүп кетет. Эгерде менин ичимде болсоңор, менин сөздөрүм силердин ичиңерде болсо, эмне кааласаңар да сурагыла, силерге берилет. Эгерде силер көп жемиш берсеңер, атам даңкталат, менин шакирттерим болосуңар. Атам мени кандай сүйсө, мен силерди ошондой сүйөм. Силерде менин сүйүүм болсун. Мен атамдын осуяттарын аткаргандыктан, менде анын сүйүүсү бар. Ошол сыяктуу эле менин осуяттарымды аткарсаңар, силерде менин сүйүүм болот. Силерде менин кубанычым болсун деп, силерде толук кубаныч болсун деп, мен силерге ушул сөздөрдү айттым. Менин осуятым бул: бири-бириңерди мен силерди сүйгөндөй сүйгүлө. Достор үчүн өз жанын берип коюудан өткөн сүйүү жок. Эгерде силер менин айткан сөздөрүмдү аткарсаңар, менин досторумсуңар. Мындан ары силерди кул дебейм. Анткени кул өз кожоюнун эмне кылып жатканын билбейт. Мен силерди досторум дедим, анткени силерге атамдан уккандарымдын баарын айтып бердим. Силер мени тандаган жоксуңар. Мен силерди тандап алдым. Барып жемиш берсин деп, жемишиңер туруктуу болсун деп силерди дайындадым. Ошондо атамдан менин ысымым урматына эмне сурасаңар да, ал силерге берет. Силерге бере турган осуятым бул: бири-бириңерди сүйгүлө. Эгерде бул дүйнө силерди жек көрсө, силерден мурун мени жек көргөнүн билгиле. Эгерде силер бул дүйнөнүкү болсоңор, анда дүйнө өзүнүкүн сүймөк. Силер бул дүйнөнүкү эмессиңер. Мен силерди бул дүйнөдөн тандап алдым. Ошондуктан бул дүйнө силерди жек көрөт. Кул өз кожоюнунан жогору эмес деген сөзүм эсиңерде болсун. Эгерде мени кубалашкан болсо, силерди да кубалашат. Эгерде менин сөзүмдү угушкан болсо, силерди да угушат. Мунун баарын силерге менин ысымым үчүн кылышат, анткени мени жиберген Кудайды билишпейт. Эгерде мен келбесем, аларга айтпасам, аларда күнөө жок болмок. Азыр болсо алардын күнөөлөрү үчүн кечирим жок. Ким мени жек көрсө, ал атамды да жек көрөт. Эгерде мен аларга менден башка эч ким кылбаган иштерди көрсөтпөгөн болсом, аларда күнөө жок болмок. Алар көрүштү, бирок мени да, атамды да жек көрүшөт. Алардын мыйзамындагы мени себепсиз эле жек көрүшөт деген сөз аткарылышы үчүн ушундай болду. Мен силерге сооротуучуну жиберем. Атамдан чыгып келе турган ал чындык руху келгенде, силерге мен жөнүндө күбөлөндүрөт. Силер да күбөлөндүрөсүңөр, анткени башынан бери менин жанымда болдуңар. Буларды мен силерге азгырылып кетпешиңер үчүн айттым.
Силерди синагогалардан кууп чыгарышат. Атүгүл силерди өлтүрүп жаткан адам Кудайга кызмат кылып жатам деп ойлогон күндөр келет. Алар атамды да, мени да тааныбагандыктан ушундай кылышат. Ошол күндөр келгенде, ушул айткандарымды эстешиңер үчүн мен буларды силерге алдын ала айттым. Бул жөнүндө мурун айтпаганымдын себеби мен силердин жаныңарда элем. Азыр болсо мени жибергенге бара жатам. Бирок эч кимдер менден кайда бара жатасың деп сураган жоксуңар. Айткан сөздөрүмдөн улам жүрөгүңөр кайгыга толду. Бирок силерге чындыкты айтып коеюн. Менин кеткеним силер үчүн жакшы. Эгерде кетпесем силерге сооротуучу келбейт. Эгерде кетсем, аны силерге жиберем. Ал келип, бул дүйнөнүн күнөөсүн ашкере кылат, адилдик жана келечектеги сот жөнүндө билдирет. Бул дүйнөнүн күнөөсү мага ишенбегендиги. Адилдик менин атама бараткандыгым. Мындан ары силер мени көрбөйсүңөр. Ал эми сот бул дүйнөнүн төрөсү шайтандын соттолгондугу. Силерге айта турган сөзүм көп, бирок азыр силер түшүнө албайсыңар. Чындык руху келгенде силерди чындыкка үйрөтөт. Ал өз атынан сүйлөбөйт. Эмнени укса ошону айтат жана силерге келечекте эмне болорун билдирет. Ал мени даңктайт. Анткени менден алганын силерге билдирет. Атамда эмне болсо, ошонун баары меники. Ошондуктан менден алганын силерге билдирет деп айттым. Бир аз убакыттан кийин силер мени көрбөй каласыңар. Дагы бир аз убакыттан кийин кайра көрөсүңөр. Анткени мен атама бара жатам. Ошондо Исанын кээ бир шакирттери бир аз убакыттан кийин мени көрбөй каласыңар. Дагы бир аз убакыттан кийин кайра көрөсүңөр. Атама бара жатам дегенин кандай түшүнсө болот? Бир аз убакыттан кийин деген эмнеси? Эмне жөнүндө айтып жатканын түшүнгөн жокпуз дешти. Иса алардын эмне жөнүндө сурагылары келип жатканын билип, мындай деди: бир аз убакыттан кийин мени көрбөй каласыңар, дагы бир аз убакыттан кийин кайра көрөсүңөр деп айтканым жөнүндө бири-бириңерден сурап жатасыңарбы? Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Силер боздоп ыйлайсыңар. Бул дүйнө болсо кубанат. Кайгырасыңар, бирок кайгыңар кубанычка айланат. Төрөр маалы келген аял толгоо тартып кыйналат. Төрөгөндөн кийин дүйнөгө наристе келди деп кубангандан кыйналганын унутуп коет. Ошол сыяктуу эле силер да азыр кайгырып жатасыңар. Бирок мен силерди кайра көрөм. Ошондо жүрөгүңөр кубанычка толот жана ал кубанычты силерден эч ким тартып албайт. Ошол күнү силер менден эч нерсе сурабайсыңар. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Атамдан менин ысымым урматына эмне сурасаңар да ал берет. Буга чейин силер менин ысымым урматына эч нерсе сураган жоксуңар. Кубанычыңар толук болуш үчүн сурагыла аласыңар. Ушул убакка чейин мен силерге үлгү насаат аңгемелер менен сүйлөдүм. Атам жөнүндө үлгү насаат аңгемелер менен эмес, ачык айта турган убак келет. Ошол күнү атамдан менин ысымым урматына сурайсыңар. Ошондо мен силерге атамдан силер үчүн өтүнүп сурайм деп айтпайм. Анткени атам өзү силерди сүйөт. Себеби силер мени сүйөсүңөр жана Кудайдан келгениме ишендиңер. Мен бул дүйнөгө атамдан келдим. Азыр болсо бул дүйнөнү таштап, кайра атама бара жатам. Ошондо шакирттери: мына азыр үлгү насаат аңгемесиз ачык айттың. Биз азыр сенин баарын билериңди билдик. Сага суроо берүүнүн деле кереги жок экен. Анткени сен биз сурай электе эле эмнени сураарыбызды билесиң. Ошондуктан Кудайдан келгендигиңе ишенебиз дешти. Ошондо Иса аларга мындай деп жооп берди: азыр ишенип жатасыңарбы? Мына ар кимгер ар кайсы жакка чачырап кете турган убак келе жатат. Атүгүл келип да калды. Силер мени жалгыз таштап кетесиңер, бирок мен жалгыз эмесмин, анткени атам мени менен. Мен муну силерге менин тынчтыгым силерде болсун деп айттым. Бул дүйнөдө азап тартасыңар, бирок кайраттуу болгула, анткени мен бул дүйнөнү жеңдим. Иса ушул сөздөрдү айткандан кийин асманды карап мындай деди: убагы келди, уулуңду даңкта. Уул да сени даңктасын. Сен ага ар бир адамдын үстүнөн бийлик бердиң. Өзүң ага кимдерди берсең, ошолордун баарына ал түбөлүк өмүр берет. Ал түбөлүк өмүр жалгыз чыныгы Кудай сени жана өзүң жиберген Иса Машаякты таануу. Мага тапшырган ишиңди аткарып, мен сени жер үстүндө даңктадым. Эми мени сен өз ичиңде даңкта, Ата. Мени дүйнө жаратыла электен мурун эле сенин ичиңде ээ болгон даңкыма бөлө. Дүйнөдөн тандап мага берген адамдарыңа мен сенин ысымыңды ачып бердим. Алар сеники болчу. Мага бердиң. Алар сенин сөзүңдү кабыл алышты. Алар азыр мага бергениңдин баары сенден экендигин түшүнүштү. Анткени мага берген сөздөрүңдү мен аларга айттым. Алар кабыл алышты жана менин сенден келгендигимди чындап түшүнүп,
мени сен жибергендигиңе ишеништи. Мен алар үчүн өтүнөм. Бүт дүйнө үчүн эмес, мага бергендериң үчүн өтүнөм. Анткени алар сеники. Мендегинин баары сеники, сендегинин баары меники. Мен алар аркылуу даңкталдым. Мен азыр бул дүйнөнү таштап сага бара жатам. Алар болсо бул дүйнөдө. Ыйык ата, мага кимдерди берген болсоң, ошолорду өз ысымың үчүн сакта. Алар да биз сыяктуу бир болушсун. Мен бул дүйнөдө алар менен бирге жүргөнүмдө аларды өз ысымың үчүн сактадым. Мага кимдерди берген болсоң, ошолорду сактадым. Ыйык жазууда жазылгандай, өлүм уулунан башка эч кимис өлгөн жок. Азыр болсо сага бара жатам. Бирок менин кубанычым аларда толугу менен болсун деп, буларды бул дүйнөдө экенимди айтып жатам. Аларга сенин сөзүңдү айттым. Мен сыяктуу эле алар да бул дүйнөдөн эмес, ошондуктан бул дүйнө аларды жек көрүп калды. Мен сенден аларды бул дүйнөдөн алып кетүүңдү өтүнбөйм, шайтандан сактооңду өтүнөм. Мен сыяктуу эле алар да бул дүйнөдөн эмес. Аларды өзүңдүн чындыгың аркылуу ыйыкта. Сенин сөзүң чындык. Сен мени бул дүйнөгө жибергендей эле, мен да аларды бул дүйнөгө жибердим. Аларда чындык аркылуу ыйыкталыш үчүн мен өзүмдү аларга арнайм. Алар үчүн гана эмес, алардын сөз аркылуу мага ишенип калгандар үчүн да өтүнөм. Алардын баардыгы бир болушсун. Ата, сен менин ичимде болгондой, мен сенин ичиңде болгонумдай, алар биздин ичибизде бир болушсун. Мени сен жибергендигиңе дүйнө ишенсин. Алар да биз сыяктуу бир болуш үчүн мага берген даңкыңды аларга бердим. Алардын ортосунда толук биримдик болуш үчүн сен менин ичимде болгондой, мен алардын ичинде болоюн. Мени сен жибергендигиңди, мени кандай сүйсөң, аларды да ошондой сүйөрүңдү дүйнө билсин. Ата, сенин мага бергендериң да мен болгон жерде мени менен бирге болушуң жана мага берген даңкыңды көрүшүң каалайм. Анткени сен мени дүйнө жараткыла электе эле сүйчүсүң. О адилеттүү ата, бул дүйнө сени тааныган жок, бирок мен сени тааныйм. Ал эми булар мени сен жибергендигиңди түшүнүштү. Сенин мага болгон сүйүүң алардын ичинде болуш үчүн, мен алардын ичинде болушум үчүн, мен сенин ысымыңды аларга ачып бердим жана ачып бере берем. Иса ушул сөздөрдү айткандан кийин шакирттери менен ал жерден чыгып, Кидрон суусунун наркы өзүнө өттү. Ал жерде бир бак бар эле. Иса шакирттери менен ошол бакка кирди. Анан Иса шакирттери менен Гетсемани деген жерге келип, аларга мен тигил жакка барып сыйынып келгиче ушул жерде отура тургула деди. Ошол жерге келгенден кийин Иса аларга азгырылып кетпеш үчүн сыйынгыла деди. Петирди, Жакыпты, Жаканды ала кетти. Анын тынчы кетип, жаны кыйнала баштады. Иса аларга: "Жаным аябай кыйналып турат. Бул жерде калып, мени менен бирге сергек болгула" деди. Өзү четкерээк барып, жүз төмөндөп жыгылды да мындай деп сыйына баштады: "Эгерде мүмкүн болсо, ушул саат менден кыя өтүп кетсинчи." Анан мындай деп сыйынды: "Ата, сенин колуңдан келбеген нерсе жок. Бул чөйчөктү менден кыя өткөрүп жиберчи. Бирок мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун." Ошондо асмандан бир периште келип ага күч берди. Кыйналып жатканында ал бүт күчү менен сыйынды. Анын тери кандын тамчысына окшоп жерге таам жатты. Иса сыйынып бүтүп ордунан тургандан кийин шакирттеринин жанына келди. Кайгыга баткан алар уктап калышкан эле. Кайтып келип шакирттеринин уктап жатканын көрдү да Петирге мындай деди: "Жата калса бир саат мени менен бирге сергек болуп тура албадыңарбы? Азгырылып кетпеш үчүн сергек болгула жана сыйынгыла, анткени рух сергек, дене алсыз." Анан четке чыгып дагы сыйынды: "Ата, бул чөйчөктүн менден кыя өтүп кетиши мүмкүн эмес болсо, эгерде мен андан ичишим керек болсо, анда сен каалагандай болсун." Ал кайтып келгенде алардын кайрадан уктап калганын көрдү. Анткени аларды уйку басып жаткан эле. Алар Исага эмне деп жооп беришерин билишкен жок. Нарыраак барып, ошол эле сөздөрдү айтып, үчүнчү ирет сыйынды. Үчүнчү жолу келгенде Иса аларга: "Силер дагы эле уктап эс алып жатасыңарбы? Убакыт сааты келди. Мына адам уулу күнөөкөрлөрдүн колуна салынып берилет. Тургула кетели. Мына мага чыккынчылык кыла турган адам жакын келип калды." Иса ал жерде шакирттери менен тез-тез чогулуп тургандыктан, ага чыккынчылык кылган Жүйүт да ал жерди билчү. Ал бир топ аскерди жана башкы ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлердин кызматчыларын ээрчитип келип калды.
Алардын колунда шамана, чырак жана курал бар эле. Ыйса муну айтып бүтө электе эле 12-нин бири жүйүт жана кылыч сойыл көтөргөн бир топ адам келип калды. Аларды башкы ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар жана аксакалдар жиберишкен эле. Ыйсага чыккынчылык кылуучуларга мен кимди өпсөм ал ошол, аны кармап сактык менен алып кеткиле деген эле. Жүйүткелер менен Ыйсанын жанына барып, "Устат, устат" деп аны өптү. Ыйса болсага, "Досум, эмне үчүн келдиң?" деди. Өзүнүн эмне күтүп турганын толук билген Ыйса алардан "Кимди издеп жүрөсүңөр?" деп сурады. Алар ага "Назареттик Ыйсаны" деп жооп беришти. Ошондо Ыйса аларга "Менмин" деди. Чыккынчы жүйүт да алар менен турган эле. Ыйса аларга "Менмин" дегенде алар артка кетенчиктеп жерге жыгылышты. Ыйса алардан дагы бир жолу "Кимди издеп жүрөсүңөр?" деп сурады. "Назареттик Ыйсаны" деп жооп беришти алар. Ыйса аларга "Менмин" деп мен силерге айттым. Эгерде мени издеп жүрсөңөр, буларды кое бергиле. Кете берсин деди. Анын мага бергендериңдин эч кимиси өлгөн жок деген сөзү аткарылышы үчүн ушундай болду. Ошондо жиберилген адамдар жакын келип аны кармап алышты. Иштин жайын түшүнгөн Ыйсанын жанындагылар "Теңир кылыч менен чаап салалыбы" дешти. Ошондо Шимон Петр кылычын кынынан сууруп алып, башкы ыйык кызмат кылуучунун кулунун оң кулагын шылый чапты. Кулдун аты Малкос эле. Бирок Ыйса Петрге "Кылычыңды кынына сал. Атам берген чөйчөктөн ичпей коймок белем" деди. "Же эмне? Атамдан азыр жардам сурап ала албайт деп ойлойсуңбу? Ал мага 12 түмөндөн көп периштени жиберер." Ушундай болуш керек экендигин билдирген ыйык жазуулар анда кантип аткарылмак? Ыйса болсо "Токтоткула, жетишет" деди да кулдун кулагына колун тийгизип аны айыктырып койду. Анан Ыйса өзүн кармаганы келген башкы ыйык кызмат кылуучуларга, ибадаткананын күзөт башчыларына жана аксакалдарга "Каракчыны кармачыдай болуп мени кармаш үчүн кылыч сойыл алып чыктыңарбы? Күн сайын ибадатканада элди окутуп, силер менен болгонумда мени кармаган жок элеңер. Бирок Кудай сөзү орундалууга тийиш" деди. "Силер менен күн сайын ибадатканада болгонумда мага каршы кол көтөргөн жок элеңер. Бирок азыр силердин убагыңар караңгылык бийлик кылган убак" деди. Миң башы менен аскерлер жана жүйүт башчыларынын кызматчылары Ыйсаны кармап алып, ошондо шакирттеринин баары Ыйсаны таштап качып кетишти. Жылаңач денесине жабуу жамынган бир жаш жигит Ыйсанын артынан ээрчип бара жатты. Ал жигитти аскерлер кармап алышканда, ал үстүндөгү жабуусун таштай салып, жылаңач бойдон качып кетти. Байлашты да адегенде Аннаска алып барышты. Ал ошол жылы башкы ыйык кызмат кылуучу болуп турган Каяпанын кайнатасы эле. Эл үчүн бир адамдын өлгөнү жакшы деп жүйүт башчыларына кеңеш берген ошол Каяпа эле. Шимон Петр менен дагы бир шакирт Ыйсанын артынан бара жатышты. Ал шакирт башкы ыйык кызмат кылуучунун таанышы болгондуктан анын короосуна Ыйса менен бирге кирди. Петр болсо дарбазанын сыртында калды. Башкы ыйык кызмат кылуучунун таанышы болгон жанагы шакирт сыртка чыгып, дарбазачы Күң менен сүйлөшүп, Петрди да киргизди. Дарбазачы Күң Петрден "Сен да ушул адамдын шакирттеринен эмессиңби?" деп сурады. Петр ага "Жок" деп жооп берди. Күн суук болгондуктан кулдар менен кызматчылар от жагып алып, отту тегеректеп жылынып турушту. Петр да алардын жанында жылынып турду. Башкы ыйык кызмат кылуучу болсо Ыйсадан шакирттери жана окутуусу жөнүндө сурады. Ыйса ага мындай деп жооп берди: "Мен жүйүттөр ар дайым чогулган жерде, синагогаларда жана ибадатканада элди окутуп жүрдүм. Элге ачык сүйлөдүм, жашыруун сүйлөгөн жокмун. Эмне үчүн менден сурап жатасың? Менин эмне жөнүндө сүйлөп жүргөнүмдү уккандардан сура. Алар менин эмне жөнүндө сүйлөгөнүмдү билишет." Ыйса ушинтип айтканда, ошол жерде турган кызматчылардын бири аны жаакка чаап жиберди да, "Башкы ыйык кызмат кылуучуга да ушинтип жооп бересиңби?" деди. Ошондо Ыйса ага "Эгерде туура эмес айтсам, туура эмес экенин көрсөт. Эгерде айтканым туура болсо, мени эмнеге уруп жатасың?" деди. Ушундан кийин Анас Ыйсаны байлануу бойдон башкы ыйык кызмат кылуучу Каяпага жиберди. Алар Ыйсаны туткундап алып, башкы ыйык кызмат кылуучунун үйүнө алып барышты. Петр болсо аларды алысыраак жерде ээрчип бара жатты. Ыйсаны туткундагандар аны башкы ыйык кызмат кылуучу Каяпанын алдына алып барышты. Ал жерге башкы ыйык кызмат кылуучулар, аксакалдар чогулушкан эле. Петр аны алыстан ээрчип, башкы ыйык кызмат кылуучунун короосуна чейин келди. Аягы эмне менен бүтөр экен деп ичкери кирип сакчылардын жанында отурду.
Алар короонун ортосуна от жагып, отту тегеректеп отурушканда Петр да алардын арасына барып отурду. Петр ылдыйкы короодо турганда башкы ыйык кызмат кылуучунун күңдөрүнүн бири келди. Сыртта короодо отурган Петрдин жанына бир күн келип, "Сен да Галилеялык Иса менен чогуу жүрбөдүң беле?" деди. Бирок Петр баарынын алдында "Сен эмнени айтып жатканыңды билбейм" деп таанып койду. Дарбазадан чыкканда аны башка бир күн көрүп, ошол жерде тургандарга "Бул да Назареттик Иса менен чогуу жүргөн болчу" деди. Петр карганып, "Ал адамды тааныбайм" деп дагы таанып койду. Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен Синедриондогулардын баары Исага өлүм жазасын өкүм кылуу үчүн жалган күбөлөндүрүү издешти, бирок таба алышкан жок. Анткени көп адамдар ага каршы жалган күбөлөндүрүшсө да, ал күбөлөндүрүүлөр бири-бирине карама-каршы эле. Кээ бирөөлөр орундарынан туруп ага каршы мындай деп жалган күбөлөндүрүштү: "Биз анын кол менен салынган бул ибадаткананы бузуп, 3 күндүн ичинде кол менен салынбаган башка ибадаткана тургузам деген укканбыз." Бирок алардын мындай күбөлөндүрүүлөрү да бири-бирине дал келген жок. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу ортого чыгып Исадан "Сен эмне такыр жооп бербейсиң? Сага каршы булар эмне деп күбөлөндүрүп жатышат?" деп сурады. Иса үндөгөн жок. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу ага "Тирүү Кудайдын алдында айт, Теңирдин уулу Машаяк сенсиңби?" деди. Иса ага "Өзүң айтып турасың. Бирок мен айтып коеюн. Адам уулунун кудуреттүү Кудайдын оң жагында отурганын жана асмандагы булут үстүндө келе жатканын көрөсүңөр" деди. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу өзүнүн кийимин айырып жиберип мындай деди: "Бул Кудайга акарат келтирип жатат. Бизге дагы кандай күбөлөр керек? Мына, анын Кудайга акарат келтиргенин азыр өзүңөр уктуңар. Буга эмне дейсиңер?" Алар "Өлүм жазасына татыктуу" деп жооп беришти. Исаны кармап келген адамдар аны шылдыңдап сабашты. Ошондо анын бетине түкүрүштү, сабашты. Кээ бирөөлөр жаакка чаап: "Кана, пайгамбарчылык кылчы, Машаяк, сени ким урду?" дешти. Алар аны дагы көптөгөн жаман сөздөр менен тилдешти. 1 сааттай убакыт өткөндөн кийин дагы бир адам "Чын эле, бул да аны менен жүрчү. Анткени бул Галилеялык" деп көшөрө далилдей баштады. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучунун кулдарынын бири Петр кулагын сылый чапкан кулдун тууганы "Мен сени бактан, анын жанынан көргөндөй болуп жатам" деди. Петр болсо аябай карганып: "Силер айтып жаткан адамды мен тааныбайм" деди. Петр дагы таанып койду.